Ушул жылдын 1-июлунан тарта өлкө аймагындагы бардык автомай куюучу станцияларда автоматташтырылган система иштеп баштайт. Анда кардарларга чек берилип, ансыз май куюуга мүмкүн болбойт. Жана ошондой эле бардык маалыматтар салык кызматынын серверине түшүп турат. Кардар келет, акчасын төлөгөндөн кийин бияктан чек чыгат. Чек чыккандан кийин барып бензин куюлса болот. Чек чыгармайын бензин кетпейт. То есть каждый кардарын обслуживать эткенде чек чыкмайын бизге бензин кетпейт. Бунун баары фиксируется в налоговой, в онлайн режиме. Каждая транзакция, каждый чек. Так и происходит обслуживание наших клиентов. Каким образом? 1-июлдан баштап Кыргызстанда жайгашкан бардык май куюучу, автогаз куюучу жана газ толтуруучу компрессордук станцияларда эсепке алуунун автоматташтырылган тутуму иштей баштайт. Бул жаңы системага көпчүлүк ишкерлер жана май куюучу жайлардын ээлери кызыктар экенин айтышууда. Ошондой эле ишкерлер өзүнө тиешелүү бардык май куюучу түйүндөрдөгү маалыматтарды көрүп, көзөмөлгө алып туруу үчүн да ыңгайлуу. Биздин ассоциациядан мунай сатуучулар баары санап чыгып, өздөрү демилге көтөргөн ушундай система болуш керек деп. Анткени бизнеске бул баарына бирдей шарт түзүп берет да. Анткени бүгүн баягы таза жакшы иштеп аткан биздин мунай сатуучулар баягы аткезчилик менен алып келип бул жерде күйүүчү майларды саткан биздин кээ бир кишкелердин алдында аябай эле катуу утулуп калып атат да. Анткени алар эч кандай салыктарды, төлөмдөрдү төлөбөй туруп эле аткезчилик менен алып келип туруп арзан баада сатып атканда биздин баягы таза иштеген биздин чоң ири компаниялар же болбосо ишкерлер алар ошол жерде баягы конкуренцияга чыдай албай калып атат да. Бишкек шаарында салык кызматынын, экономика министрлигинин жетекчилери, бизнес ассоциациялардын өкүлдөрү, май куюучу жайлардын ээлери жана ишкерлердин катышуусунда тегерек стол өттү. Анда жаңы киргизилип жаткан май куюучу станцияларды башкаруунун автоматташтырылган системасын ишке киргизүү боюнча талкуу болду. Бул система көмүскө экономиканы жана салыктан качууну токтотуп, ачык айкындуулукту камсыз кылат. Бул албетте кирип жаткан компоненттер бул көмүскө экономиканы ачыкка чыгарган бул система болуп жатат. Бул биринчиден биздин жана ишкерлерге жана ачык иштеп жаткан ишкерлерге бул абдан жакшы таасир этет деп биз ойлойбуз. Эгер бул эсепке алуунун автоматташтырылган системасына кошулууну каалабаган же баш тарткан май куюучу станциялардын ишмердүүлүгү мыйзам чегинде каралып, айрым учурларда андай жерлердин иши токтотулушу мүмкүн экени айтылды. Азыркы убакта 1000ге жакын ошол Кыргызстан боюнча авто куюучу жайлар бар, май куюучу жайлар. Ошонун негизинен биз азыркы күнгө калсак 5-июнга жарымысы ошол автоматташтырган системаны орнотту. Ойлойбуз ошо 1 ай калды, ошол жетпегендей. Калган жарымысы бул системага өтүш керек. Дагы кошула кетейин, эгер 1-июлга чейин ошол авто куюучу майлар толугу менен ошол системаны орнотпосо, алар мындай айтканда иштебей калууга мажбур болушат. Мындай айтканда биз тийиштүү мыйзамдын чегинен аларды жабууга аргасыз болобуз. Бул автоматташтырылган тутум ишке кирсе, бардык май куюучу станциялар жана ишкерлер бирдей шартта иштей турган болот. Өлкө аймагына кирген мунай чек арадан баштап, нефтебазаларга келип, май куюучу станцияларга тарап, кардарларга сатылганга чейинки бардык жараян катталып турат. Бул система аркылуу ар бир сатылган көлөмдөн өлкө бюджетине тиешелүү салык төлөмдөрү түшүп турмакчы. Канат Жолочиев, Эмил Таалайбек уулу, Пирамида.